бир 15 квадрат жерде, чарчы жерде 4 кыз жашачубуз да, элестетиңиз. 2 кабаттуу эме? Ооба, бизде бир эле кабат болчу анда. А. Ошол жерге тамак жасачубуз, дааратканабыз бир эле, душубуз бир эле. Тамак жасап койсок, тамактын жыты чыгып, бет маңдайыбызда балдарыбыз келчи, тамактарыбызды жеп кетчи деген сыяктуу мындай. Баягы студенттик күндөрдүн, чыныгы студенттик күндөрдүн бир уч даамын сезип калдым да. 4 жыл жашадыңыз. 4 жыл жашадым. Ошол жашооңуз жөнүндө дагы көбүрөөк айтып бересизби маалымат? Кандай абалда? Эфирге чыгаарда, мисалы, ар бир эфирге ошондо эле мен эфирге чыгып баштачумун. Башка баягы жеке телеканалдарга, частный телеканалдарга чыкчумун да, түз эфирге чыкчумун. Анан ар бир эфирде жаңы көйнөк кийишиң керек да. Анан жатакана 4 же 5 этаж болсо керек. Анан баары менен жакшы тааныштам, кыздар менен. Анан ар бир күнү бир кыздан көйнөк алам. Мен сен көйнөк кийип келдим да эфирге. Өзүмдүкү жок. Берем. Кайра 4 этаждагы дагы бир Берметтен алам, бүгүн Нургүлдөн алам, ушинтип көйнөктөрүн алып анан эфирге чыгып жүрдүм. Анан кийин иш чараларга чакырып баштады.